Ош ТВда сайт кабар түрмөгү, аны мен Абдумалик Базарбаев тааныштырам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ош шаарында аялын өлүмгө жеткире сабаган жаран 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы билдирди. Шектүү окуя болгон күнү мас абалда келип, ортодо уруш чыккан. Кошуналарынын айтымында, шектүү аялын жана кайненесин сабап эшикти кулпулап кетип калган. Шектүү маркум аялын муштагылап уруп сабагандыктан денесинин соо жери калган эмес. Аларды ажыратууга аракет кылган келиндин апасын да катуу сабаган. Учурда ал ооруканада оор абалда жатат. Шектүү тергөөдө аялы телефонун чукулап отура берген үчүн жана кайненеси менен бирге жашагандыктан ал иштебейсиң, ичип келесиң деп буруша бергендиктен ушул ишке барганын айткан. Дарыгерлердин айтымында маркум 2 аптадан кийин көз жармак. Алардын ортодо башка бала жок. Тактап айтканда, алардын баш кошконуна жыл гана болгон деп билдирди басма сөз кызматынан. Аялым мен апам кишини өлтүрүп түштүм. Окуя кандай болду? Окуя кечинде ичип келдим эле, мас элем. Сен жетимсиң, сен алтынан эчкиң келбедиң, арак берат дедилер. Ичип келчүлүктө кайнем уруп коюп, катыным экөө. Катыным анан өлүп калыптыр. Ошол эле. Сиз ошол жерде тез жардам эмне үчүн чакырган жоксуз? Тез жардам чакырайын десем өзүм абат да. Санкт-Петербургда Кыргызстандын жаранын өлтүрүүгө шектелген эркек киши менен аял кармалды. Бул тууралуу бүгүн 26 октябрда Россиянын массалык маалымат каражаттары милициянын басма сөз кызматына шилтеме берүү менен жазып чыгышты. 26 октябрга караган түнү жергиликтүү тургундар Новочеркасский проспектисинде жайгашкан ресторандын ууна токтотуучу жайында бир жаранды жыгач менен таяк менен сабап жаткан адамды көрүшкөн. Андан кийин кол салган адам такси компаниясынын логотиби түшүрүлгөн уунанын рулуна отуруп айдап кетет. Анын жанында бир аял бар эле. Окуянын күбөлөрү милицияга кабарлашкан. Укук коргоо органдары шектүү катары 31 жаштагы эркек киши жана 35 жаштагы аялды кармады. Ошондой эле уунанын багажнигинен сабалган адамдын сөөгү табылган. Анын айдоочулук күбөлүгү 35 жаштагы кыргыз жаранынын атына жазылган. Маркум таксист болуп иштеген. Милициянын кайгылуу кызматы урдого шектүү жаранды кармады. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2020 жылдын 23 октябрында болжол менен саат 5:50 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Байтек Батыр көчөсүнүн электр энергиясына тиешелүү буюмдарды урдап кетти деген маалымат келип түшкөн. Айтылгандар ошол замат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматкерлери келип маалыматты тактаганда 1963 жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү болжол менен саат 5:00 чамасында Осо пикник имаратынан узундугу 150 метр болгон баасы 20 000 сомду түзгөн кабелди урдап кеткен. Мына ошол жаранга чара көрүүнү өтүнгөн. Жазылган арыздын негизинде милициянын кайгылуу кызматкерлери ыкчам издөө иштерин уюштуруп, кылмыш изин суутпай кылмышка шектүү катары 1971 жылы туулган жаранды кармашып, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүп беришкен. Кече 25 октябрда Атамекендин лидери депутат Өмүрбек Текебаев кызын турмуш жолуна узатты. Кыз узатуу салтанаты Борбордогу Фрунзе ресторанында өттү. Интернетте тараган сүрөттөргө жана видеолорго караганда иш-чарага 30дан ашуун адам чогулган. Белгилей кетсек, пандемия учурунда массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Анын үстүнө акыркы күндөрү коронавируска чалдыккан кыргызстандыктардын саны тездик менен өсүп жатат. Бишкекте күндүзгү стационарлар кайрадан иштей баштады. Ыктыярчылар бүгүндөн баштап кайрадан COVID-19 менен ооруган бейтаптарга жардамга барышууда. Буга байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясы түшүндүрмө берди. Азыр иш-чара кайсы ресторанында өткөнүн тактап жатабыз. Санитардык экологиялык инспекция сөзсүз түрдө барып ал мекемени текшерет деп жооп берди муниципалитеттин басма сөз кызматы. Кыргызстандык Нурболот Исматиллаев Россия 1 телеканалында «Удивительные люди» программасына катышып таланты менен элди таң калтырды. Ал интеллект билим берүү борборунун окуучусу. 26 октябрда эфирге чыккан программада 12 жаштагы Нурболот 15 орунду сандарды бир канча мүнөттүн ичинде көбөйттү.
Жаш жеткинчек сандарды калькулятордай эсептей алган өзгөчөлүгү менен жылдыз болду. Интеллект билим берүү борборунун негиздөөчүсү Жакшылык Матановдун айтымында аталган борбордун окуучулары Кыргызстанды дүйнөгө билим менен таанытып келишет. Хороший предсказатель, такой большой зарплату ты будешь получать, когда вырастешь. Поэтому очень приятно видеть таких ребят. Ты действительно будущее Кыргызстана. Спасибо. Спасибо большое. Нурболот Исматилаев, удивительный человек. Спасибо большое. Спасибо. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов америкалык Джастин Гейджи менен болгон беттешти $6 миллион ашык каражат алганын Sport Daily сайтына таянып РИА Новости жазып чыкты. Абу-Дабиде UFC 254 турниринин алкагында өткөн беттештин экинчи бөлүгүндө Нурмагомедов атандашын треугольник ыкмасы менен утуп алган. Россиялык мушкер 3-чү рет жеңил салмактагы чемпиондук курун коргоп калды. Таймаштан кийин мушкер карьерасын жыйынтыктаганын билдирген. UFC уюму Нурмагомедовго беттеш үчүн $6 миллион төлөп берген. Ошондой эле мыкты беттеш көрсөткөндүгү үчүн кошумча $50 миң берилди. Ал эми ар кайсы иш-чараларга катышкандыгы үчүн $40 миң дагы төлөгөн. Бул каражаттарга аркылуу түз көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражаттар жана спорттук төлөмдөр кошулган эмес. Эскерсе кетсек, Хабиб Нурмагомедов 29 беттеш өткөрүп, 29 жолу жеңишке жетти. Ал эми Геджи 22 жолу атандашын утуп, 3 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Интернет желесинен алынган кабарлардын дүйшөмбү күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, интернет желесинен алынган маалыматтардын маани магызына Ош ТВ телеканалы жооп эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.